жүргүздү. Роза Отунбаеванын демилгеси менен түзүлүп жаткан бул жайлоо балдар бакчасы мындай бир аябай жакшы экен да. Анткени жайлоого балдар ата-энелер чыкканда балдар мына ушул 3 айлык мезгилде бош калышат экен. Мына бул ошол убактысында келип, бул жерге балдары окуп, билим алып, ырдап, бийлеп, өзүнүн аң сезимин өнүктүрүшөт. Биринчиден, экинчиден алардын көз карашы, табиятка болгон көз карашы өнүгөт бул жерде. Адептүүлүктү үйрөнүшөт, эң негизи. Анан кийин мына жаматтыкты үйрөнүшөт, жамаатта бири-бирин сыйлоону үйрөнүшөт да. Эми мындан ары бул бакчага ушул жайлоого чыккан малчылардын балдары күнүнө 3 сааттан түрдүү багыттарда окуп, бири-бири менен эриш аркак иштеп, ар тараптан өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алат. Kaça giresin mi? Bir soktan beri. Fotka olsun. Aylandır götüremezsin. Birini aylandırmış. Bakçamыздın atı bolsa Roza, cevap verebiz eğer bizden sorasa. Can düğünümüz cüret dayım taptaza, terbiyaçı bilim menen su karsa. Siler menen sıymıktanan degensin, toğlar bizde karap durak cılmaya. Шаар жери алыс болгондуктан пластилин алып келе албай, мынантип камырга тузду кошуп, тең-метең тузду кошуп, ага кичине сливка майын кошуп,
пластилин катары зыян эмес, бул пайдалуу. Кыдырсаң да дүйнөдөн атпай кыргыз бийлесин, арулан төк дүйнөсүн, жеңил болгон булуттай жерге бутуң тийбесин, байкап турган адамдар бали кыргыз бийлесин. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң.